Assalamu alaikum, урматтуу Мустуунун көрүүчүлөрү, урматтуу ат көрмандар, туугандар, амансыздарбы? Биз Бишкекте мына Ак Жол айылында турабыз, туугандар. Ушул жерде биздин чыгарылыштарда дайым чыгып жүргөн мына бир Мундуз деген жигиттин жанында турабыз. Мундуз мурунку чыгарылыштарда да мындай бир сынду тамай, улагы тамай аттар чыгарып жүрөт, туугандар. Бүгүн дагы ошондой аттар бар экен. Бүгүнкү чыгарылышта ошо 2 ат чыгат экен, туугандар. Ошолордун маалыматын берүүнү баштасак анда. Мына чумкара келген жоон жолпу мындай бир келишкен жылкысы бар экен, туугандар. Ушунун маалыматын берсек анда. Ассаламу алейкум, Мундуз. Алейкум ассалам. Иштериң жакшыбы? Жакшы, рахмат шүгүр. Соода болуп атабы? Аттарды алып келип сатып атасыңбы? Жакшы. Мундуз өткөндө бир шоколад деген ат чыкты эле. Жараса хит болду да? Ооба. Талаш болуп кетти деп ушун менен сатылдыбы? Сатылды. Жакшы. Мына бул дагы ошого түспөлдөшүп кеткен бир өңү бар экен, пычымына караганда. Жоон жолпу, мойну жоон. Ошонун эле бир Ошонун карасы экен да. Аябай сонат экен мындай көрүнүшү боюнча, туугандар. Азыр маалыматын берсек, анда бул канча жашта? Бул жазга 4 асый болот. Ошондо канча жаш болот? 7 жаш. Жазга 4 асый. Жакшы. Такшалган аттардан экен да? Тамай, жош, үйрү бар. Өнөрлөрү менен. Улакка кандай улактарга чалып жүрөт негизи? Бул эми биз чаканырак улактарга барабыз негизинде. Анан тоуна, галасына, ортодо турганына, бүт баарына жооп алат. Кирип чыгышы катуу? Коркпой барат, топко. Ортодо турганы да чыганда кысылып калганда чип кетпейт. Келип чаап көрүп, келип текшерип көрүп алса болот. Бул аз даяр да? Неме? Суупту келген. Жакшы. Ден соолугуна жооп, Дайым калса, Куда каласа. Жакындан тартып коеюн. Мына туугандар. Омуролорду көрүңүздөр. Мына омуросу кең омуролордон экен мына. Туяктары тик туяк экен. Жаракаттар барбы жокпу? Анча-мынча улакта тебеленген жерлер бар экен, Байбой шырамдар. Жакшы, мына туугандар, үстү толлоо байыр. Туугандар желкеси. Каш кабагы, мойнунун жоондугу аябай жоон экен да. Жаны бар. Кайман аты кандай? Кайман атын эми өзүнө жараштуу кылып эле красавчик деп коюп койдук. Красавчик. Жарашат экен бирок, красавчик деген атка татыктуу экен да. Жаны бар. Жакшы, породасы кандай болуп калат ошондо бул? Биздин эле кыргыз жылкы. Кыргыз жылкылардан. Негизи каяктын жылкысы? Ушу бул деле Алайдан келген. Өзүң сен алайлык жигитсиң, Ооба. Көбүнчө эле аттарың алайдын аттары болот экен да. Жакшы. Мына туугандар, атты көрүңүздөр. Мындай бир келишкен сыны бар экен да, жаны бар. Туугандар, ат даяр экен, азыр бир кыска чаап көрөлү анда. Чуркаганда көрөлү. Мына туугандар, красавчикти көрөлү. Жаны бар. Аябай учкай ак экен. Жаны бар. Бер дагы кой берчи байел. Кой бер дагы. Өткөзөр. Жаны бар. Мына туугандар. Улак тийгенде ушундай чуркап берсе? Жакшы экен. Аябай жакшы. Бою канча бою? Бой 1.60. 1.60 чыгат, Жерге жакын. 1.60-тан бийрак чыгат. 1.60 плюс экен да анда. Ушундай улагы тамай аталам десеңиздер, Бишкекте Ак Жол айылына келе бересиздер, Мундузга чалыңыздар. Азыр баасын айтабыз. Мундуз баасы кандай болот эми? Жөндүү эле болобу? Жөндүү болот. Баягы чөнтөк акылуу эле айтайлы. $3000 коебуз. $3000. Жакшы. Кеми болот адамда? Кеми да. Мына туугандар, $3000 коюлду. Менимче мындай улагы тамай, үйрү бар атка аябай мындай жөндүү эле баа болду окшойт. Жоон жолпу мындай багылган ат экен да, туугандар. Сынына чыгып турган малында ушундай баа жакшы деп ойлойм. Анан калганын дагы чалып сүйлөшөсүздөр, туугандар, кемитип, содалашып, албетте
түшүрүп аласыздар туугандар. Мына мүчөсүн дагы бир көрсөтүп коелу. Анан биз кийинки атка өтөбүз. Бул эми красавчик болду туугандар. Экинчи номерде дагы бир ат чыгат, азыр карап турасыздар. Көрүңүздөр. Мына туугандар, экинчи атка өттүк. Экинчи атта мындай күрөң түстү экен. Аябай койгон мындай, бул дагы бир сындуу ат экен туугандар. Азыр мына ээсинен угабыз маалыматты. Мундуз, бул ат жөнүндө бир сүйлөп берчи. Кандай ат бул? Жаш боюнча жазга 4 асый бул элечи. 7 жаш болобу ошондо. Жазга 4 асый. Чыккан аттын эле жаш. Жашы 1. Анан улаг боюнча улагы любой жыйынга жарайт деп жүрсүң. Бою кичине чаканыраак болгону менен. Бою бир аз чаканыраак экен аркадан, а? Az бул канча бою? Бул 150 тегерек. 150 плюс минус. Жакшы. Арты 160 плюс минус болчу. Жерге жакын, эңиргенге ыңгайлуу экен да бул, а? Гала кириши, турушу, улагты кармагандан кийин атып чыгышы ушунчалык ташылган ат да. Бунун албаган сорunu жок. Ачык айтканда. Аламан улактын аты бул негизи? Улактын аты. Торпок улактын. Жаныбар. Далай сорундарды алып жүрдү. Далай. Түбү Алабуканыкы. 4 жылдан бери бир коло кармашып, ошол досум чаап далай байгелерди алган да. Бизге келгенине бир айдан өтүп калды. Бизге келип дагы сорундарды кырып Аллахтын буйруса мына жерде. Бишкектин айланасын улактарга чабылып атат. Мына иними дагы, укамы дагы кела үйрөтүп, чалтып. Колкойдан дагы бир башка укам бар, ошол чабып атат. Кирил алып чыгат да. Кандай экен эми сен дагы мындай сырттан көрдүң да өзүң чаппасаң дагы. Аябай күчтүү. Кирип чыгыштары. Гарантия коюп берем, анан жанагындай алып кимде ким менен келишип кала турган болсок, жарабай калды, андай мындай дей турган болсо, возвраты менен Кайтарып аласың. кайтарып алам. Мына туугандар, ушунчалык атка гарантия берилет экен. Ишеним ушул. Кааласаңар, эгер жакпай калса кайтарып алат экен. Эгер улакка кирбей калды, анан мына десеңер, кайтарып берсеңер болот экен. Бирок андай болуш мүмкүн эмес деп атат мына мундуз. Жакшы. Демек, өтө мындай такшалган улагы таматтардан экен да бул, а? Кайман аты кандай? Кайман атын биз япончик деп коюп койдук. Япончик. Боюн алайыктапчы. Боюн алайыктап. Так зардасы ушунчалык эми. Өтө мындай моюну жоон экен бирок, жоон жолуп экен. Чапан болгону менен. Бул улакка чабылып, бизге келгенден бери түшүн элек. Экинчи күн, төртүнчү күн сайын ол жерде улактын. Опытный улактын аты уландар. Жаш баламда үйрөтөт, чоң жыйындарга да жарайт. Аллахым буйруса. Башкача мыкты беришин кереги деле жок. Каласа текшерип көрүп алсын, а? Каласа текшерип көрүп, келип чабып көрүп алсын. Өзүнүн боюнан улагы күчтүү да, мындайча айтканда. Жакшы. Мына туугандар, үйүрү барбы? Үйүрү да бар. Үйүрү да бар. Сорун алгандарынан бери таштайм. Видеолору бар, а? Эгер алам десеңиздер, туугандар жөнөтүп коет экен, ошол видеолору да бар экен, үйүрдө жүргөнүнөн бери бар экен. Улакта жүргөн, улакка кирип чыккандарын дагы жөнөтүп коем деп атат мына мундуз туугандар. Атты көрөлү туугандар, жакындан, алыстан. Токточу мына жакындан бир. Мына туугандар, омуроло. Ден соолугу тазабы? Ден соолугуна туугандар. 3 килограммдай жемди. Малолитражка да? Айып жок, а? Ден соолугу боюнча кемчиликтер жок экен туугандар. Мына үстү. Санеттери мына кашкабак туугандар бул. Мына керкейип турат экен туугандар. Мойну ошо. Туруп сусунда. Алтын таштай. Өзүнүн мына басыгы дагы жакшы экен, а? Өзүнүн алып жүрүшү. Мына туугандар ушинтип алып өзгөчө басат экен, жөн баспайт экен. Антип кой алып. Жаныбарды бир кыска кой берсек болобу? Япончукты. Чабылып, бул жака карап кой бер. Чапчы байыл. Аябай учпай ал экен, а? Мына туугандар, япончик. Жаныбар. Аябай күлүү экен туугандар, көрдүңүздөр. Мына туугандар, япончик. Улактын аты туугандар. Неме теги кыргызылыкы бул деле? Бунун эми айтуулары боюнча Дакамурук деп
берилди эми, себеби Жалал-Абадтан келип атпайбы? Ee, Анан эми Атактуу Дакан деген ат болчу эле. Ошонун уругунан бекен. Анан эми келип менин далилдерим жок, бирок видеолорун, наркотиктерин полный таштайм. Ошо улакка жүргөндөрүнө полный далилим, бул жерде чабылган. Ошо жооп берем да. Болду. Мына туугандар. Туш тарабынан көргөзөбүз атты. Ушундай такшалган улагы тамай аталам десеңиздер, мундузга чалыңыздар. Мундуз эми баасын айтып коелу, канча дейсиң? Баасын деле жеңил эле коеюн, баягы асыпчы. Мындай эми чакан болгону менен любой жыйынга жарайт. Сом менен эле айтайын эми. Сом менен 230 миң сом аз-маз коюп берем. 230 миң сом. Бир аз кеми бар, а? Бир аз кеми бар. Жакшы. Келип чалып көрүп, любой жыйынга салып көрөм аны алсын. Болду. Туугандар, мына 230 миң сомго коюлду баасы. Улагы тама, үйүрү менен, баардык өнөрлөрү менен ушундай такшалган аталам десеңиздер, чалып алып калыңыздар. Баасы аябай жөндүү болду окшойт. Мундуз менен сүйлөшүңүздөр туугандар. Кемитип, содалашып, Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан, любой жака чалып сүйлөшүңүздөр туугандар. Бул экинчи номердеги япончик болду туугандар. Ушу менен чыгабызды жыйынтыктайбыз. Көрүшкөнчө аман болуңуздар. Мундуз соодаңа береке. Алла соодаңы берсин. Аман бол.